НТС телеканалы Рахат Жаныбекова. Жалал-Абадтын Аксалабга Чаткал районуна алып баруучу Ташкөмүр Гербен автожолу, бул жол аябай эле бузулуп, автоунаалардын жүрүшүндө бир топ кыйынчылыктарды пайда кылып атат. Ушул жакта дагы район тургундары бир канча жолу министрлер кабинетине да кайрылып, тиешелүү жактарга да кайрылуу жолдошкон экен, бирок жооп болгон жок дешти. Ошол эле Гербен аэропорту дагы качан ишке берилет? Оңдолуп түзүлгөндөн кийин жөн эле турат да. Ички авиацияны иштетүүгө киришип атабыз. Азыр Тамчы менен Каракол, анан Исфанадагы аэропорттор оңдолот. Гербен боюнча дагы мен тактап көрөйүн. Азыр жадымда так маалымат жок экен. Азыр эми жол боюнча жол азабы, көр азабы деп коет. Мен өзүм биринчи специальностьм инженер-дорожникмин, строитель. Азыр 1.400.000 машина болуп кетти да. Анан ошо машина айдап аткандар мени туура түшүнсө керек да. Ким көп айдаса, ким көп пайда көрсө, ошо көбүрөөк салык төлөш керек да. Ошондуктан мына жол фонду түзүлдү. Ар бир литрден кичине акча чогулта баштасак, ошонун негизинде анан жол өзү мындай рынок шартында иштеш керек да. Биз бүт жолдун баарын өкмөт өзүнүн мойнуна ала албайт. Мисалы ошол эле Кытай мамлекетинде кредитке алынган жолдун баарына акча төлөшөт да. Бөлөк чет мамлекеттердин баарына барып жүрөсүздөр, платный дороги деп коет. Жакшы каратылган жолдордун баары платный болуп төлөнөт да. Ошондуктан жаңы механизмдер кирип атат. Мен жана башында айтып кеттим, былтыр бир 7000 тоннанын тегерегинде битум бүт капложения бардык тармактардан сатып алса, быйыл 20.000 тонна битум сатып берген табыз. Буюрса бир топ жолдорду оңдойбуз. Ошол Гербен Ташкөмүр жолун оңдоодо сиз өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз деп. Мен жазып алдым. Азыр министр транспортта Карабалтада жүрөт. Бишкек Карабалта жолунда отчет берип атат президентке. Билесиздер, абдан чүйдүн ортосундагы эң чоң жолубузду элдин баарын уят болуп, канча жылдан бери бүтүрө албай атабыз да. Биз мындан ары мындайга жол бербейбиз. Тиги жолду болсо мен өзүм жазып алдым, министр менен жакын арада биз барабыз. Баткенде 22-синде кабинет министрликтин отуруму болот. 23-үндө кайра келатканда машина менен келатып, ушу сиз айткан жолу менен өтөм да.